Жалал Абад электро ачык акционердик коому 8 жылдан бери райондук электр тармактар ишканаларынын арасында спорттун футбол, волейбол, жеңил атлетика, таш көтөрүү, теннис, аркан тартышмай түрлөрү боюнча мелдеш өткөрүп келет. Бул күнкү өткөрүлгөн спартакиада Кыргыз Республикасынын энергетикасынын түзүлгөндүгүнө карата арналды. Энергетиканын 85 жылдыгына карата, андан сырткары жылына энергетиктердин ортосунда өтүүчү спорттук оюндарды бүгүн ойноп атышат. Бул жерде область боюнча 10 рейс ортосунда таймаш болуп атат. Волейбол, футбол, теннис, чурко ошондой оюндар боюнча, спорттук оюндар боюнча бүгүн уюштурганбыз. Рейстер келип бүгүнкү күндө оюн көрсөттү. Мелдешке 8 район электр тармактар ишканасы жана Жалал Абад электро ачык акционердик коомунун 2 бөлүмүнүн кызматкерлери катышты. Спорттук оюн жогорку деңгээлде жана атаңдаштыкта өттү. Оюндун эрежелерин так сактоо үчүн мелдеш башталгандан бүткөнгө чейинки калыстыкты Жалал Абад областтык футбол федерациясынын мүчөлөрү колго алышты. Жалал Абад электр ишканасында иштегенден кийин биздин жумуш спорт менен биргеликте да мындай чогуу совместно десек деле жаңылышпайбыз. Биз дегенgizi столбаларга чыгып, линиялар тартып, спорт чарасында деле жакшы өнүгүүлөр болуп атат бизде. Жылдан жылга командалар күчтүү чыгып атат. Оюн мыкты болуп атат, азыр эң жогорку деңгээлде өтүп жатат да оюн негизи. Спорт бул ден соолукту чындайт. Келген командалар футбол, волейбол оюндарын ойношту. Ал эми кыздар жана жетекчилер арасында чуркоо боюнча да жеңүүчүлөр аныкталды. Жыйынтыгында футбол оюну боюнча Каракөл району электр тармактар ишканасы биринчиликти багындырышса, волейбол оюнду Ала Бука районунун электр тармактар ишканасынын кызматкерлери алдыңкы орунду ээлешти. Жеңүүчүлөр кубок, диплом жана акчалай сыйлыктар менен сыйланышты. Дена Райымжанова, Мунара Жапарова, Уларбек Мурзабеков, Сузак району.